УКМК бир күн мурун Бишкек шаары боюнча архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы менен ири курулуш компанияларынын биринин башкы директору кармалганын билдирет. Экөө тең УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Алар курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алышып, курулуш иштеринде коопсуздуктун негизги талаптарын сактабастан, анын жүргүзүлүшүнө жол берип, адам өлүмүнө жана кырсыкташына жол берген деп айтылууда. Архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери тескеринче кырсык көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн көзөмөлдөшү керек болчу. УКМКнын маалыматында негизи эле курулуштагы коопсуздукту көзөмөлгө алуу талаптарына терс болгон өсүү тенденциясы байкалгандыгын билдирет. Алсак 2022-жылы курулуш объектилеринде бийиктиктен кулоонун 11 учуру катталган. 2023-жылы 70 учур, былтыр болсо 172, ал эми ушул жылдын 3 айында 30дан ашуун учур курулуштагы кырсыктар катталган. Мындай статистика курулуш министрлигинин архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин жооптуу кызмат адамдары талаптагыдай эмес көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн, курулуш компаниялары тарабынан курулуш объектилеринде коопсуздук техникасынын сакталбашы боюнча нормаларды талаптагыдай эмес уюштургандыгы себеп болгон деп айтылат УКМКнын маалыматында. Ошондой эле атайын кызмат курулуш компаниялары кырсык болгон учурда жабыркагандарга же болбосо анын туугандарына акча берип, кылмыш жаза мыйзамдарында каралган жоопкерчиликтен качып жаткандыгын да белгилейт. Мындан ары эми курулуш объектилериндеги соңку кырсыктар боюнча өндүрүштөгү материалдар жана аларды иликтөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди.